репрессияга кабылып, өз мекенине кайтып келбей калгандардын жаркын элесине арналып коюлган «Жат эмесмин» спектакли болуп өттү. Аталган чыгарма Бакен Кыдыкеева атындагы Жаш көрүүчүлөр театрынын жааматы тарабынан даярдалды. Татарстандын эл жазуучусу Аяз Килязовдун «Үч карыш жер» повестинин негизинде драмалаштырылган. Кыргыз тилине которгон Кыргыз Республикасынын эл артисти Назира Мамбетова, темөөрчүсү Людмила Молдалиева, койгон режиссеру Уланмырза Карпбаев. Ошо кездеги зар замандын каарында калып, өз элин көрө албай, өз жерин көрө албай, айталаада тентип калган адамдар жөнүндө актуалдуулугу бүгүн дагы кыргыз жарандары ушул нан издеп, иш издеп, ар кайсы жакта чет өлкөлөрдө жүрөт, ошолордун өз элин сагынып аткан кумары кандай? Жерин сагынып аткан кумары кандай? Өкөнү салыштырып көрөлүчү деген идеяда биз ушул спектакльди элге тартуулап турабыз. Ошо репрессия болуп кеткен адамдын үйүнө кайтып келаткандагы айылындачы келаткандагы ошол экен ойлоп, эскерип, ой жүгүртүп, анализдеп, турмуш жакшы ушулардан кийин эмне үчүн менин ата-бабам тапкан байлыкты мен бага жөнүнө беришим керек, жок кылышым керек дегендей социалдык конфликттер бар да. Балдар жаштар театрын жакшы өнөп беришкен, жакшы аткарышкан. Спектакльде өз жеринен куулуп кеткен жаш үй бүлө 30 жыл тентип жүрүп, өз жерине, элине кайтып келе жатышат. Алар атасынын каргыш батасынан улам бактысыз болгон 2 жаш. Атасы менен жубайынын керезин аткаруу Мирвали аттуу каармандын окуясы аркылуу берилген. Элине, жерине куса болгон адамдын ролу да, аялдын. Эми бул тема азыркы учурда аябай актуальный деп ойлойм, себеби деген канча деген биздин мекендештерибиз башка жакта жүрүшөт, жашоо шартка байланыштуу. Бирок ошолордун ар бир кыргыздын, мен ойлойм, элине, мекенине болгон сүйүүсү аябай күчтүү. Ошо кусалык деген оору ошо менин героинямда бар да. Чоң сүйүүгө кезигет. Кичинекей жаш кыз, кичинекей кыз. Анан ошо чоң сүйүүгө кезиккенде бардык нерсени артка коюп, ошондой эле ата-энесин, бир туугандарын, жерге жегин таштап, анан тентип, анан кыдырып кетишет да. Бирок ошол жаш кезинде сүйүүсү үчүн чоң нерсени садага чапты да. Өмүр бою ошонун, кандай десем, запкысын чегип жүрүп өтүшөт да. Бул жерде ата-энеси биринчи каршы болгон да. Ошо ата-энеси каршы болгон үчүн балдарына каршы болду. Анан ошо жерден атасы дагы баласынан айрылды. Анан ошо баласы дагы ошо ата-энесинин батасын албай тентип кеткен үчүн алар дагы сабак болду да, өмүр боючу. Тактап айтканда, бир үй бүлөнүн тагдыры аркылуу жалпы репрессияга кабылган адамдардын башынан өткөргөн кыйынчылыктар көрсөтүлөт. Башкача айтканда, өз мекенине кайтып келе албай калгандардын жаркын элесине арналат. Анан актерлорубузду мына сактадан көрдүңүздөр, эми спектакль кандай болгонунан эл өзү сынын айтсын, баасын берсин. Негизи бул чыгарма өтө жакшы чыгарма, бизге жаккан үчүн ушул биздин репертуарда жашап келатат. Анан эми бул чыгарманы биз Кудай буйрса, бул спектакльде Казан шаарында Норус фестиваль бар, ошого Кудай буйрса бизге министерстводон уруксат берилди, ошол жакка барганга катышабыз деген ойдобуз. Эми чакыруу күтүп атабыз, Кудай буйрса. Бул спектакль бизде эл аралык Арт-Ордо фестивалында баш байге сыйлыгын алганбыз, утуп алганбыз. Андан сырткары эргүү сыйлыгынан дагы 12 сыйлыкты ушул спектакль менен алганбыз. Негизи бул спектаклдын аябай дагы алдыда ала турган сыйлыктары алдыда деп ойлойм. Ийгилик каалайм биздин театрга, биздин актерлорго, биздин чыгармачыл жамаатка. Белгилей кетсек, Жат эмесмин спектакли Советтер Союзунда репрессиялардын башталгандыгынын 90 жылдыгына арналып коюлган жылы экинчи пландагы аял затынын ролун мыкты аткаргандыгы үчүн эң мыкты режиссер үчүн Эргүү улуттук театр сыйлыгына татыган.
Кундуз Бекарстанова, Ренат Эркенов, маданият жаңылыктары.